Азыр мен айткан айыл өкмөттүн имамдарда туруп койсоңуздар, Кара Суу районунда Сабай айыл өкмөтү, Нариман, Мады, Төлөйкөн жана Сарай айыл өкмөттөрү имамдар барсыздар. Бүгүнкү күндө Сирия жана Афганистан аймагында эл аралык террористтик топтордун катарында жүргөн кыргызстандыктардын саны 1337 жаранды түзөт. Анын көпчүлүк пайызы Ош шаары жана Ош облусунан болууда. Бул тууралуу УКМК Ошто диний чөйрөдөгү жааматчылык көйгөйү боюнча өткөргөн жыйынында айтылды. Анда туура эмес агымдар, террористтик идеологиянын зыяндуулугу, жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүү талабы дин уюмдарынын өкүлдөрү, дин кызматкерлерине жүктөлдү. Эмнеге сиздердин баарыңыздарды тургуздук? Себеби дегенде ошо биздин алып барып аткан коомдук профилактикалык иш-чаралардын жоктугунан болсо деле жакшы элдердин баарына жетпегенине байланыштуу биздин жарандар ушул туура эмес дин агымдарына кирип кетип атышат. Өзүңүздөр байкадыңыздар, ушул кармалгандардын баары сиздер турган аймактагы мечиттердин, ошо сиздер жашаган көчөлөрдө, ошо сиздердин мечиттерге келип аткан жааматтарда ошолордун эле балдары. Ошого мен ойлойм мындан ары жакшы бир түшүндүрүү иштерин улантырасыздар деген. Жыйында Ош шаары жана Ош облусундагы мечиттердеги, диний окуу жайлардагы имамдар арасында чет өлкөнүн идеологиясын жүргүзгөндөр бар экендиги тууралуу маалымат берилди. Ар кайсыл жааматка тиешелүүлөр туура эмес агымда жүргөндөрдү аныктоого көңүл бурулабы деген суроо узатылып, аларды дайындоодо текшерүү керектиги белгиленди. Аңыздардын ичинде ошол отурган Адеп Башаты, Сулайманчы, Салафия, Таблиги жамаат адамдарды чакырылгансыздар, отурасыздар. Бирок эми бири-бириңиздерге көрсөтсөк, өзүңүздөр билесиздер, сыртка чыккандан кийин башкача акыбал болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен жалпы маалымат, жалпы санын айтайын сиздерге. Ош шаары казиятынын карамагында 134 мечит бар. Алардын 68-inde жума намаз окулат. Жогорудагы мечиттердин имамдарынын бир имам Сулайманчы, 6 имам Адеп Башатчы уюмуна тиешелүү. 12 имам Салафия диний агымынын идеологиясын кармангандар. Ал эми 20 имам Таблиги жамаат диний агымынын идеологиясын карманаттар. Бул Ош шаарындагы мечиттер, 134 мечиттин арасындагы имамдар. Ош облустук казиятынын карамагында 1078 мечит бар. Алардын 239 мечитинде жума намаз окулат. Жогорудагы мечиттердин имамдарынын 87 имамы Салафия диний агымдардын идеологиясын кармангандар. Ал эми 145 имам Таблиги жамаат диний агымынын идеологиясын карманат. Бул жерде ошол имамдарды мечиттерге имам кылып дайындоодо эми бул суроо казы тарапка, казият, шаардык казият тарапка, казы тарап барбы? Шаардык казиятта 2 жардамчы орун басарлар келдиңиздер. Азыр эми суроодо ошо сиздер мечитке имам кылып дайындоодо кайсы бир жамаатка тиешелүү тарабын текшерилеби? Текшерүү тартиби барбы, жокпу? Сиздер мына азыр кайсы туура эмес дин агымда экенин кантип аныктайсыздар? Алар менен биз өзүбүздүн жумуш топ менен беседа өткөрөбүз. Чакырып, ошол жерде беседа өткөрүлөт, дипломдор алат. Анан ошонун негизинде тыянак чыгат да. Азыр эми көп сөз кылсак көп сөз болот. Себеби дегенде вот сиздердин беседаңыздардын жыйынтыгы мына азыр айтып кеттим 145. Анан 85 бул деген мындайча айтканда беседа өз деңгээлинде өткөн эмес. Ал эми УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башчысы Даниэль Рысалиев айрым мечиттердеги имамдарды дайындоодо тыйын тыпыр, тааныш билиш, чайчакка алып жаткандар бар экенин айтып, аны жөнгө салууда тиешелүү органдар менен биргеликте иш алып барууга чакырды. Бир аз тыйынтык маселеси да бар. Аны сиздер мен айтпасам деле жаштап билесиз. Тааныш билиш деген бар. Тууланчылык деген нерселер бар. Эми сиз ушул динди түшүнгөн имамдар, молдокелер ушундай бизге жол көрсөтүп атсаңар, эртеңки коомубуз кайда барат? Силер мүмкүн болушуңар керек. Ушуга окшогон көрүнүштөрдүн баарын жок болушуна силер ушул жумушту аткарышыңар керек. Эртеңки мына биздин өсүп келаткан муундарыбыз силерден көрүп тарбиялаш керек. Мына кээ бир мечиттерде чогулган акчаны да бөлүп коюшат экен. Эми ага окшогон маалыматтар бизде жок эмес. Биз жөн жерден айтып аткан жерибиз жок. Биз менен бирге ГКМБ менен 10-чу отдел УВД менен бирге, ГКД кызматкерлери менен бирге ушул баардык имамдардын баардыгын тең бир sıraдан текшерип кайрат. Өздөрүнүн акыйдасын текшерип, ушуларды бир жөн
көңүл салыңыздар. Дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдын максаты дал ушул көйгөйлөрдү чечүү, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун жогорулатуу жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга максатталган. Аны ишке ашыруу дин кызматкерлеринин жоопкерчилигине жүктөлөт. Учурда мыйзамдын аткарылышы милдеттемелер боюнча тиешелүү кызматкерлердин катышуусунда жыйындар өтүп жатат. Мындай самаалык биринчилерден болуп Ошто уюштурулду. Медреселер ислам багытындагылар булардын бардыгы муфтияттын карамагына кирген эмес. Аргымыз ар түрлүү диний уюмдарды түзүп, себеби биздин мыйзамыбыз кабыл алынышынын себеби да ошодо. Себеби мурунку мыйзам бул көп түрдүүлүк эле. Ар адамга мечитке дагы, медресеге дагы, ошол эле казыят, муфтият бардыгына бирдейлик статус берип койгон. Юридикалык жакка тарычы. Ошолордун биз бардыгын иретке келтирип, бир баш ие турган кылып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалуу мусулман жамаатынын башкаруу органы болуп түзүлүп атат. Эми ошол баягы сырттан башкарылуучу ар кандай жамааттарды ошол муфтияттын алдында биз атайын комиссия түзүлүп, аттестациянын негиздеринде ошолорду эми тартипке салып барды муфтияттын алдына баш ийдиребиз. Биз мыйзамда көрсөтүлгөн беренелерде кандай болсо, ошолордун бардыгын итаа менен иретке келтирүү эмелерин, иш аракеттерин баштайбыз. Биз азыр муфтияттан команда күтүп турабыз. Муфтият бизге команда берип баштаса, бардык иштер тартиптеши баштайт. Мына ушул жаңы кабыл алынган мыйзам деле мына ушундай жагымсыз нерселердин алдын алуу боюнча болду десек адашпайбыз. Себеби буга чейин бир аз чаржайттык болуп келген. Жанагындай дин тутуу эркиндиги менен бирге сөз эркиндиги деп эле ар кандай нерселер ишке ашып кетип, натыйжада коомчулуктун зээнин кейиткен көрүнүштөр болду. Ал нерсе биздин Ош облусунда ошол тилекке каршы биринчи орунда турат. Жанагындай Сирияга жана башкага барып, ошол жактагы кагылышууларга, куралдуу кагылышууларга катышып, аяктан жетим калып, жесир калып, анан бүгүн келип деле ошолорду тарбиялоо иштери жүрүп атат. Мына ушундай нерселердин алдын алуу, болтурбоо үчүн дагы бизге бул мыйзам өбөлгө түзүп берет, шарт түзүп берет. Албетте муну үчүн биздин муфтияттын, казияттын өзүнүн пландары бар. Иш жүргүзүү боюнча, ошол экстремизм, терроризмдин алдын алуу боюнча диний окуу жайларда, мечиттерде болсун, коомдук жайларда болсун, өзүнүн программалары бар. Мына ушуларды итаа менен буюрса ишке ашыра баштайбыз. Дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам 1 февралдан тарта күчүнө киргени маалым. Бегиле кетсек, дин тармагында мыйзам мындан 16 жыл мурун кабыл алынган. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош. Жана мыйзамдын негизинде аткарылган сиздерди чакырам жана ошол нерсени талап кылам.